Датка компаниясы менин бир тууган акем 2014-жылы Анкарада түзүлгөн. Бул жерде эң жакшысы ар кайсы жерге барып издебейсиң да. 1 гектарга 50 шлангы коёюн десең, жок. 1 гектарга 50 шлангы болбойт. 63-түк кой же 75-түк кой деп бияктан совет берет да. Тышы жалтырак, ичи калтырак эмес да. Тышы кандай, ичи ошондой. Лабиринт бар, тамчылап чыгат. Ошол лабиринттин чоң кичинесине жараша саатына литри 1 литр, 1,3, 1,6, 2,2,5 деп бөлүнөт. Кээ бир өндүрүүчүлөр бизге сунуш кылышат да. Кел сыртына мисалы үчүн мультчирше пленканы сыртына 60 микрон деп жазып берели. Бирок ичи башка болсун. Ичи 40 кылайлы. Же болбосо 45 микрон кылайлы. Эми баасы бир аз төмөн болот. Анан кийин башка атаандаштарың менен сенин дагы бааларың мындай тең тайлаша аласың, арзан баа сунуш кыла аласың. А сыртына биз 60 деп жазып коелу деди. Жерин эмесин берсең эле өзлөрү так туура кылып эсептеп берет экен. Ар бир фильтрлердин качестволору, бар кран эмелердин качестволору жакшы экен. 0,1% менен болсо дагы кредит алга деп айтпаймын. Ошо айдап аткан кулпунай, малина, карагат деги эмнени өстүрүп аткан болсоңор, Аллахым берекесин берсин. Ассаламу алейкум, жалпы биздин Мөмө YouTube каналыбыздын катталуучулары, дыйкандар, буюрса мынакей жаз келип, тамчылатып сугаруу системасын азыркы учурда дыйкандар көп жерден издеп жүргөн учуру. Ошол себептен сиздерге жооп катары биздин ассоциациябыздын мүчөсү, Датка компаниясынын негиздөөчүсү Жаныбек байкебиз менен жолугуп отурабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Көрүп отурганым абдан кубанычтамын, Жаныбек байке. Рахмат. Негизи Датка компаниясы акыркы жылдары дыйкандарга аябай мындай көп жардам көргөзүп, тамчылатып сугаруу системасында мындай бир эле жерден келип, бардыгын дүң ала тургандай шартты түзүп берип атасыздар да. Бул абдан жакшы. Анан негизи эле Датка ушул компанияңыздар качан түзүлгөн? Анан кандай максатта түзүлгөн? Жылуу ой пикирлериңер үчүн рахмат, ыраазычылык билдирем. Датка компаниясы менин бир тууган акем 2014-жылы Анкарада түзүлгөн. 2018-жылы Кыргызстандагы өкүлү катары, дилери катары 2018-жылы бизде Кыргызстанда түзүлгөн. Кудайга шүгүр, мүмкүн болушунча жылдан жылга ассортименттерди көбөйтүп атабыз. Дыйкандардын бардык нерсесин бир жерден алганга. Анан сапаттуу продукция сунуш кылганга аракет кылып келебиз. Ошо. Азыр көрүп атабыз, дыйкандардын бардыгы келип, мындай колуңуздар бошобой аткан экен, арт артынан келип. Ооба, эми жазда элдин бардыгы азыр жаз жарыш, күз күрөш деп аткан кезде жетишпей калып атабыз. Анча-мынчасынан кечирим сурайбыз. Кээ дыйкандарга жетишерлик деңгээлде көңүл бура албай калабыз. Жетишпей атабыз, эми алар да түшүнөт деп ойлойбуз. Негизи сезон башталды. Мен көргөндөн азыр ошо тиги көлдөн бери 400 км жолду басып, Тилек байке келген, тиякта жүрөт экен. Тилек байке, келип койсоңуз. Жүктөп аткан экен да. Интервью алып коелу. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Жакшы турабыз. Тилек байке, мынакей эми сиз азыркы учурда эми хитсиз да. Мындай чыгындачы. Эмне үчүн ушул Датка компаниясы менен иштешесиз? Ошол тууралуу бир-эки сөз айтып койсоңуз. Датка компаниясы эми бул жерде эң жакшысы ар кайсы жерге барып издебейсиң да. Биринчиси ошол, экинчиси качество, үчүнчүсү жылуу мамиле. Ошол бул баягы адамдар бири-бири менен таанышып сүйлөшө келгенде эле тил табышып, уже түшүнөсүң да жакшы киши экенинчи. Мына Жаныбек хозяин өзү турат, буюрса жакшы, уже быйыл 3-жыл чогуу иштешип атабыз. Уже бияка өзүбүздүн үйүбүзгө келгендей эле келип калдык. Келебиз. Фильтр десең, фильтр, труба десең, труба, пленка, буюрса мына агроспандар келип атат, баары жакшы. Ошон үчүн бияка баарын алып кетесиң, туура түшүндүрүп берет, жакшы консультация, жылуу мамиле. Ошон үчүн ушул жакка келип алып атабыз. Бир нерсени байкадым, Тилек байке өзү келбей, өзү менен кошо ошол жактагы бүт кулпун айында малинасын сепкендердин баарын эриште келиптир да. Эмне үчүн аларга да сунуштап атасыз? Бул бир. Анан экинчиден, азыркы учурда канча гектар жерге, мисалы, тамчылатып сугаруу системасын алып кетип атасыз? Бүгүн болсо бир 5 гектарга алып атабыз. Мурункуларын калганын алып кеткенбиз. Азыр болсо пленкасына келгенбиз. Мына кара пленкалар келди. Ортодон айтып кетейин, кара пленка издегендер болсо келип алсаңар болот. Кече келип түшкөн, биз да ошого келип атабыз.
Андан сырткары баягы өзүбүз алып, качествосын көрүп, сапаттарын көрүп бизге жагып атат да. Анан баягы өзүңө каалаган нерсени башка бир адамга кааласаң, баягы Алла таалам берекесин берет, экеселентип берет деп атпайбы. Ошон үчүн баягы тууганыбызбы, мен эми жалпы өзүмдүн тууганым деп бөлбөйм. Жалпы дыйкандардын баары жакшы качественный пленка, капельный ленталарды алып колдонушуна баягы каалайм да. Ошон үчүн ушакка келгиле, жакшы качествода турецкий бүт баары сонун иштейт деп ошон үчүн бияка жиберип атам. Мындай да, арзандары дагы бар базарда, кымбаттары дагы бар, ортосу да бар да. Анан арзанына карап дагы алып алгандар бар да. Аны алгандар мындай кандай бир нерсе күтүп турушу мүмкүн аларда? Арзан алып алгандар. Бизде бул Жаныбек байке келгенге чейин эле өзүбүздө ошондой как раз сен айткандай случай болгон. Башка жерден труба сатып алып көргөнбүз, башка жерден капельный лента сатып алып көргөнбүз. Капельный лентаңды алып барып туруп эле поляга төшөп сууну сугарсаң уже тешиктер жайнап чыгып калат. Заводдон эле брак келет. Трубаларды жана магистральный трубаларды алып койгонбуз. Бир жыл туруп эле уже тешилип, напордон уже жарылып, суу сөйдүп ата баштады да. Анан кой биз ушул жакка баралы, ушул жактан угуп, анан ошол бойдон келип, таанышып, бир жылдын ичинде качествосын көрүп, тастыктап, анан ушул жакка келип атабыз. Бул ошо былтыр биз көргөзмөгө катышканбыз, Агроэкспо 2023-кө. Ошого даярдалган болчу. Бул мисал үчүн да, мынакей магистралдык труба, магистралдык трубадан капельный лента, бул жанагы Кулпунай малина, кулпунай малина, помидор эмелерге. Бул болсо көп жылдык карагат, малиналарга, бактарактарга депчи. Бул болсо ушул лентанын эмеси, ичи көрүнгөн эмеси кандай кебетеси. Прозрачный экен да? Могул жерде тамчыланып атат, бу жерде көп байкалбайт. Мына ошол ичинден көрүнүшү. Эмиттер. Эмиттердин ичине кирип, анан могул жерде лабиринт бар, тамчылап чыгат. Ошол лабиринттин чоң кичинесине жараша саатына литри 1 литр, 1,3, 1,6, 2,5 деп бөлүнөт. Бул трубадагы ошондой, 2 литр, 4 литр деп. Негизи кулпунайга колдонулуучу ушул мисалы капельный ленталар канча давленияны көтөрө алат? Булар 0,8 бардан 1,2 барга чейин иштөө эмеси ошондой, иштөө режими. Андан көп болсо лента жарылып кетет, андан аз болсо жакшы тамчылабай калат. Анан эми булар заводдо негизи буну тест кылганда 2 барга чейин тест кылышат экен, жарылбайт ошончого чейин. Бирок эми элдерге мындай кепилдик берип айткан эмеси бары 1,2. 0,8ден 1,2ге чейин. Негизи канча жыл гарантия берилет ушуларга? Жерге салынгандан тарта. Ошо, бул аябай жакшы суроо. Элдин көбү берет буну, дыйкандардын баары берет. Аябай сапаттуу деген, дүйнөнүн аябай сапаттуу деген капельный лентасы деле баардык завод өндүрүүчү 1 жылга берет муну эмесин, гарантиясын 1 сезонго берет да суугарганга. Анан эми бизде 2 жыл, 3 жыл колдонгондор бар. Кышында жыйнап алып, чакан болсо, эгерде жери чакан болсо, кышында жыйнап алып, кайра жазында колдонгондор бар. Эми жана чоң 15-20 гектар деген талааларда андай мүмкүн эмес, ошон үчүн аны бул жараса деле ыргытышат, кийинки жыл жаңыдан тартышат. Бул бир, экинчиси эми кулпунай титкендерде жана мульчирше пленканы тартып атпайбы? Мульчирше пленканы тартканда от очуп чыкпасын деп. Анын астында күн көрбөстөн турган үчүн бул деле 3 жылга чейин чыдап атат. Колдонгондор бар 3 жылга чейин. Бирок ал үчүн фильтр эме болуш керек да. Баягы фильтр сууну тазалап туруп, сууну тазартып, таза суу берсе иштей берет. Анан фильтри жакшы эмес болсо, же болбосо фильтри такыр жок болсо, ылай суунун ичинде кум топурактар толтуруп, ошондо бул лабиринтке толуп калат ушул жерге. Мына бул жерде деле мына 3 күн мурун бизде борон чапкын болбодубу? Заматта эчтеке көрүнбөйт. Ошондо бул эште турган болчу, биз күндө эле эшке чыгарып коебуз. Ошондо могул жерден чаң түшүп, ошол келип калды да азыр ичинечи. Бул эми биздики демонстрация үчүн болгон үчүн бизде бул жерде фильтр коюлган жокпуз. Атыңыз? Салим. Салим байке, кайсы жактан келдиңиз? Биз Скөл областынын Түп районунан келдик. Ошо. Тиги 400 километрден бери ушул жакка, 400 километрден бери келдик. Бизде азыркы тапта каар жаап, борон болуп атат. Бирок ошого карабастан ошол жака келип, баягы жазгы иштерине эртерээк камданып даярданалы деп ошо
жаздын камын көрүп жүрөбүз. Ошол. Менин билишимче Караколдо ошол жактарда деле саткандар бар. Бирок эмне үчүн Бишкекке ошол Датка компаниясына келип ошол системаларды алып жатасыздар? Эми тетиги 400 километрде өзүңөр айтып аткандай эле, эми бул келиште максат жөн эмес болуш керек да. Себеп дегенде ушу Датка компаниясы көптөгөн дыйкандарды баягы сунуш кылды. Биз дагы жаңыдан баштап дыйканчылык менен алектенип баштаган себептен биздин тааныштарыбыз дагы ушул Датка компаниясын сунуштагандан ушундан келдик. Бизге баягы сапаттуулугу жагынан дагы жакты, буга чейин колдонуп көрдүк. Ошол себептен келдик. Баягы өзүбүздүн кылып аткан ишибизде дагы бар бир нерсеге кылдат мамиле көрбасак, көптөгөн жаңылыштар болуп калышы мүмкүн да. Себеп дегенде ушул ленталар менен жанагындай эле мындай фильтр, жанагындай вентиль крандар ошону баардыгына көңүл бурбасак, бизде чоң катачылыктар болуп, мөмөгө да зыян тийип калышы мүмкүн. Ошол себептен ошо 400 километрден бери ушул жака жол басып келдик. Демек ошо сапат, анан коротулган акча, ошонун баардыгы жөн эле бир убакытта пайдасы тибей калбаш үчүн сапатка басым жасаңыз. Сөзсүз түрдө болот да. Жалпы канча жерге алып кетип атасыз? Бүгүн Кудайым буюрса, барагы 3-4 гектарга алып кетебиз, Кудайым буюрса. Эмне дейбиз эми дыйкандарга ушул Датка компаниясын сунуштамакчымын. Себеп дегенде биякта байкелер жакшы жеринин эмесин берсең эле өздөрү так туура кылып эсептеп берет экен. Ар бир фильтрлердин качестволору, бар кран эмелердин качестволору жакшы экен. Ошон үчүн дыйкандарга сунуштамакчыбыз. Келип ушу Датка компаниясынан керектүү окуттарыңызды алгыла, дыйканчылыкта иштеткиле. Ошол түшүмдөрүңөр берекелүү болсун дейбиз. Сиздердин иштериңерге ийгилик. Магистралдык труба. Жашын бул сууну жаап койсо болот, бирок ушунун суун жаппастан эле түз эле улап кетсе да болот. Түз эле гайка менен. Анан могул көп жылдык трубаларда болсо, алардын деле көп жылдык трубалардын деле могул эмеси, краны. Краник бары бар, жогу бар. Краник бар, жогу бар. И аябай көп жылга кызмат кылсын десе, монтип хамут менен бул жерден хамут орнотуп туруп, хамут менен резьба менен орнотот. Бул эң бышыгы. Негизи Кулпунайга деле ушундай орното берсе болобу, Жок, Кулпунай бул жана малина, карагат, чычырканак, анан ушу бактарга да. Кулпунайдыкы эми лентанын астынан монча алар могул эле. Ушул жука эле. Жакшы. Канча метрден башталат булардын азыркы учурда сатылып жаткандары рулондо? 1000 метрлиги бар, 2500 метрлиги бар, 2000 метрлиги бар, 3000 метрлиги бар. Бул дагы Турциядан келет, бул ошо трубка дейбиз, катуураак. Бул лентадан жука, мындан катуу. Лентадан катуураак, бирок мындан бир аз жукараак. Бирок мунун ичинде күндүн нурунан сактоочу пленкасы бар. Булар 400 метрден түрмөгүндө, 400 метрден. Бул баардыгыбыз эле билген, бул суу тартуу үчүн. Негизи бул труба менин өзүмдүн тажрыйбамда биздин ол Эсенге өлкөлөрүндө, биздин Кыргызстанда эле колдонот экен. Бул негизи үйгө суу тарткан, короого суу тарткан эле труба. Анан элдер баягы катуу бышык деп башкасы жок болгон үчүн ал дайым эле келе бербейт Турциядан. Муну колдонушат, алма ошо чычырканак орноткондочу. Бирок бул ал үчүн чыгарылган эмес да. Негизги максаты могул сыяктуу тамчылатуу үчүн чыгарылган эмес да, бул суу үчүн чыгарылган. Мен Өзбекстанда болдум, Казакстанда болдум, труба өндүрүүчүлөрдө. Аларга барып мен алма бак сугаргандарга десем, алар күлүштү да, ушуну колдоносуңарбы депчи. Россияда да болдум, Түркияда. Эми бизде деле азыр колго жолго түшүп келатат, буюрса чыгып калышы мүмкүн. Ол трубка мен билгенден Бишкекте өндүрүүчүлөр оборудованиесин алып келип өндүрүп башташкан. Бирок даяр продукциясы чыга элек азырынча. Мынакей достор, Датка компаниясынын склады. Караңыздарчы, бул жакта сиздер базардан таппаган, Кыргызстандан таппаган бүт нерсени таба аласыздар. Ошондуктан ушул жакка келсеңиздер болот. Эми караңыздар, мунун бийиктигин. Сиздерге керектүү нерсенин баардыгын жыйнап, чогултуп, ушул жерге сактап, анан чет-четинен таратып аткан экен. Андыктан ылдыйдагы номерлер менен кайрылсаңыздар болот. Ишти жакшы кылуу үчүн сиздер мындай кандай максат койдуңуздар эле Кыргызстандын дыйкандарына ушул компания ачылып жаткандачы? Элге мындай өтүмдүү болгон товарды сатуу, акча табуу же болбосо элге керегине жарай турган товарларды алып келүү?
Биз башынан эле дыйкандарга азыр дагы кененирээк айтабыз, башка учуру келгенде сапаттуу продукцияны сунуш кылууда. Себеби дегенде биз менен көп жылдан бери өндүрүүчүлөр менен дагы жолугушуп жүрөбүз. Түркия мамлекетинде, Россияда, Кытайда, Иранда дегендей. Анан кээ бир өндүрүүчүлөр бизге сунуш кылышат да. Кел сыртына мисалы үчүн мультчирче пленканы сыртына 60 микрон деп жазып берели. Бирок ичи башка болсун. Ичи 40 кылайлы. Же болбосо 45 микрон кылайлы. Эми баасы бир аз төмөн болот. Анан кийин башка атаандаштарың менен сенин дагы бааларың мындай тең тайлаша аласың, арзан баа сунуш аласың. А сыртына биз 60 деп жазып коелу деди. Анан башында алып келгендерибиз да бир экөөсүндө ошондой болду. Биз биринчи билбестен алдык. Анан кийинки жылдары силердин эмеңердин сапаты канча, стандарт кандай болуш керек деп мындай сурап келгенде ошондой болду. Анан ошол эле продукцияны башка, мисалы үчүн Казакстандан көрүп калдык. Баалар арзан. Эмнеге арзан десек, же биздин Бишкекте деле ал 40 микрон просто сыртына биз 60 деп жазып койгонбуз деди. Анан кел сен кааласаң сыртына биз сенин компаниянын атын Датка деп, Датка Азия деп жазып да берели деди. Анан биз андайлардан баш тарттык. Себеби дегенде арзанына кызыгып пайда көрөбүз. Ооба бардык эле бир мекеме, ишкана курулганда пайда көрүү үчүн эме бул бизнес. Соодада пайда көрүү үчүн курулат, максат ошол. Бирок пайда көрүүдө дагы ар кандай жолдору бар да. Таза жолдору бар, таза эмес жолдору бар, түз жолдору бар дегендечи. Же алдайсың, же адамдык сапатыңды сактап туура сатасың. Анан ошого биз баягы аз болсун, саз болсун, бирок берекелүү болсун деп, ошол мүмкүн болушунча сапаттуусун алып келгенди аракет кылабыз. Мисалы үчүн ушул күндөрү деле кел сени өзүң Датка деп башка бир бренд менен дизайн кылып берели, сага тамчылатуу лентасын, мультчирче пленканы, башка эмелерди жасап берели дегендер бар. Азырынча эме кылбай атабыз. Ага макулдук бербей атабыз, бирок биздин фитингдер бар, фильтрлер бар. Алар ошол мисалы үчүн могул фитингдер, вентилдери, могул фильтрлер, могул коробка для клапана жана жердин астында көмүлгөн крандар. Булар ошол эмелерден өткөндөр болгон үчүн өзүбүздүн маркабыз менен заказ берип Датка деп жазылып турат экен ар биринде. Датка деп турат, бул да Датка деп турат. Бул Датка деген лента, бул да капельный лента, бул Турциядан эме болгондар. Жаныбек беке, азыр эми дыйканчылык Кыргызстанда аябай жаңы башталып, буга чейин алыны билбегендер дагы, билгендер да баштап атат. Анан арзанга дагы көңүл буруп, кээ бирөө мындай туура эмес нерселер сатып алгандар да болуп атат да. Жалпы ушул жерде тургандардан кайсындан акчаны аябаш керек? Биринчи очередь алып атканда. Же баарынан ба? Негизи эч биринен эле аябаш керек. Мен айтпайм бул жерде Кыргызстанда канча дыйкан бар болсо, канча эл бар болсо, бардыгы бир гана биздикини алыш керек. Биздики гана туура, биздики гана жакшы дейм. Башка жакшылар да бар. Бизге буйруганы бизге келет, аларга буйруганы аларга барат. Бирок биз өзүбүздө айтып кете алам. Баягы кардардын көңүлүн алыш үчүн, ага соода кылыш үчүн өзү сапаты начар болсо дагы аны мактап, жактап, жогорку деңгээлдеги продукцияга теңеп андай кылбайбыз да. Өзү эмне болсо ошол. Бар болгону айтпайбыз. Ошо. Тышы жалтырак, ичи калтырак эмес да. Тышы кандай, ичи ошондой. Вентилден акча аябасың, мындан аяса боло берет, анан лентадан аяса боло берет. Жок, бардыгын сапаттуу болгону жакшы. Фильтр деле ошондой эле. Фильтр дагы, мисалы үчүн биздин бул фильтрлер Турциядан. Мындай эме ойлор бар да. Жок, Кытайдыкы начар, анан тияктыкы жок, Кытайдын деле жакшылары бар. Кытайдын балким мындан дагы жакшылары бар, сапаты бар. Бирок биздин элдин алуу күчүнө ылайыктап алып келебиз да. Алуу күчүнө. Жок үчүн арзанын алып келип көрдүк. Арзан алып келип көрсөк, суунун напору менен жарылып кетти. Албетте алмаштырып бердик. Көрсө
арзанын да алып келип көрдүк, бирок дыйкандар айтышты, бул арзан болгон менен мондай экен, кемчиликтери бар экен деди. Же болбосо иштөө мөөнөтү бир эле сезонго жетиштүү экен, бизге көп жылдыктар керек деди. Биз ошон үчүн алардын баарынан баш тартып, биз дагы өнүгүп, кемчиликтерибизди түздөп, оңолуп келатабыз. Кыргызстан боюнча канча филиалыңыздар бар азыр? Bizde filial жок. Головной бул жакта. Биз ушул жерден элебиз. Биз менен иштешкен ар кайсы райондор, областтарда кишилер бар. Бул жерден айтып кете турган нерсе, жанагы 5 манжа бөлөк тилек бир. Билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир дейт. Атаандаштарыбыз көп, бирок датка бир эле. Ушул жерде элебиз. Мисалы азыр жаз эрте келип болбодубу? Былтыр ой мына деп ойлонгон чактан баарын чогултуп койсоң, азыр эрте келди, резко даярданыш керек болуп калды да. Убакытты текке кетирбей, эртерээк ойлонуп, алдын алачы. Бияка келип туруп деле жердин схемасын чийип берсең эле бүт даярдап берет да. Эмне керек, анан кээ бир ойлонот го, мояк эмне кетип калат, могу тияка эмне кетет депчи. Баш оору жок экен. Баш оору жок. Бияка келип туруп схеманы чийип бердиң, могу керек, мояка мондай кой. 1 гектарга 50 шлангы коёюн десең, жок. 1 гектарга 50 шлангы болбойт. 63'түк кой же 75'тик кой деп бияка совет берет да. Мисалы, эмнени алып атсаң, могу капельныйды ал, тигинни алып эле кой, муну ал, мына могу жакшы деп жакшы сунуштарды берет да. Датка атын ким, чырагым деген сонун жазып бар экен. Жаныбек байке, ушул тууралуу бир түшүндүрүп берсеңиз. Бул жана айткандай эле 2014-жылдан бери эле акем өзүнүн маркасы менен, бренди менен фиттингтерди, фильтрлерди чыгартып келет. Анан бир жолу ошо иш кезүүлөрүнүн, иш саякаты менен Москвага барып калыптыр. Москвада кардарынын складына кирсе, кыргыздар иштейт экен. Жүк түшүрүп атыптыр да. Анан жүк түшүрүп атып, жөн эле датка деп турган 2 жылдан бери эле ташып жүргөн эчтекенин эле ою деле жок. Анан барып, жигиттер Кыргызстандансыңар деп учурашып, акем учурашпайм болуп. Соо, сиз каяктансыз? Мен да Кыргызстандыкмын, бирок мен бул Түркиядан келдим, о датка деген эмени продукцияны мен жиберем силерге десе. Бул биз жөн эле окуп койгонбуз, датка деп кыргызча ат экен. Бирок ойлогон деле эмеспиз, бул бир кыргыздык экен деп деген да. Анан ошондон кийин барып кыргыздык экенин билинсин деп, жана Курманжан датка фильми чыкканда атын кийин сенин чырагың деген ошо эсинде калып, ошону жаздырып койгон. Абдан сон айтып атпайсызбы, Турциядан чыгат депчи, датка деген бренд. Анан негизи эле канча дүйнөдөгү канча мамлекетке сиздердин продукция барат? Кыргызстандан тышкары. Мен билгенден 30дан ашык болуш керек. 30дан ашык өлкө, себебинде былтыр Турция мамлекетинде эмеге көргөзмөгө өзү катышкан. Анталияда жылына бир жолу болот. Ошол жерге барганда маалыматым боюнча 35 өлкөгө Түштүк Америка, Африка, Араб өлкөлөрү, Европа өлкөлөрү да бар, бир 10дан ашык Европа өлкөлөрүнө да экспорттойт Турциядан. Саламатсыңар, жалпы кыргыз элим. Мына өлмөгөн кишиге жаз келди деп жаз келди, дыйканчылык кылып атабыз. Мына азыр бул датка деген капельди саткан эмеге келип пленка алып, жер даярдап дегендей. Мына ассоциациянын мүчөлөрүнө рахмат, жетекчилерине рахмат. Мына мондай жардамды берип, точкаларды ачып, элге чоң жардам берип атат. Силерди айдагыла, эмгектенгиле. Эл эмгегин жер жебейт дейт. Ошол мына эми клубника айдап, малина айдап, мына эң чоң жакшы иш жасап атат. Ошо ассоциацияга мүчө болгула. Эң жакшы кызмат кылып атат. Төлөгөн, Тилек Токтогазиев мына баш болуп, мына мен лично өзүм атыман ыраазычылык билдирем. Эң жакшы кошулгула, эмгектенгиле, эл эмгегин жер жебейт дейт. Ошол келиңиздер. Бүгүн Жаныбек байке, эми дыйкандар көп 1 гектар, 2 гектар, 3 гектарга алып аткандан кийин алар сиздерде жанагы бөлүп төлөө барбы, рассрочка барбы, банк менен иштешсиңерби деп сурайт болуш керек. Негизи эле ошондой мүмкүнчүлүктөр каралганбы? Негизи биз накталай иштейбиз. Себеби андай мүмкүнчүлүгүбүз жок, бөлүп төлөөгө бергенге. Ага да көп каражат талап кылынат. Ал эми банктар менен ошо агро
кредит деп 6% жанагы айыл чарба тармагына бөлүнгөн кредиттер деген программалар бар эмеспи? Эгерде алар менен дыйкандын эмеси бар болсо, келишими бар болсо, биз иштешкенге даярбыз. Биз ошо РСК банк, айыл банктар менен негизи сүйлөшкөнбүз. Бирок өзүбүз, мен өзүмдүн бул жеке пикирим, өзүм эч кимди үгүттөп жүр деп колунан жетелеп ошол жака алып барбаймын. Эч кимди 0,1% менен болсо дагы кредит алууга деп айтпаймын. Мүмкүн болушунча, ал ар кимдин ою, мен акыл бере турган даражадагы адам эмесмин. Өзүмдүн ой пикиримди сурадыңар, өзүмдүн ой пикиримди билдирейин. Мүмкүн болушунча колдо болгон кичинекей мүмкүнчүлүк бул, ошо кичинекей менен чоң ойгула. Жок, быйыл 1 гектарга жетпей атабы, каражатыңар, чамаңар 10 сотуктан баштагыла. Балким корооңордо мал бардыр, жада башка бир нерсе бардыр, колдон башка бул пайдалуураак болот атсам, ошону сатып туруп колдонгула. Мен өзүм тажрыйбамды айтайын, сөзүм жалган болбош үчүн, жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дейт. Мен өзүмдүн үйүмдү саттым, жеке унаам бар эле, аны да саттым. Ал утурумду саттым, кайра алдым, аны жакында эле азырына 1 ай мурун дагы саттым. Себеби дегенде биз Россия мамлекетине заказ бергенибизде 90 күндөн 105 күнгө чейин күтөбүз, акчаны жөнөтүп толук. Эң аз дегенде 90 күн, эң көп дегенде 105 күнгө чейин өзүбүздүн кезегибизди күтөбүз. Анан кийин ал жүктөлүп келет. Эгерде биз азыр бул жердеги дыйкандарга, бул жерде көпчүлүк келет, туугандар да келет, тааныштар да келет, бардыгы келет, бирок биз бардыгына ошол суроосуна бирөөсүнө жооп берсек, башкасына жооп беребиз керек. Ошон үчүн биз рассрочка же ондо жанагы пайызга дегендей иштешпейбиз, болгон накталай иштешебиз. Негизи эле дыйкандар бул жакка келгенге чейин кандай нерселерди даярдап келиш керек өзү? Мындай таалуу жерден бердиңер суроону. Биз деле аракет кылып атабыз, чындыгында эч кимдин көңүлүн калтырбайлы деп. Бирок дыйкандар дагы келердин астында өздөрүнүн жеринин түзүлүшүн, көлөмүн, узун туурасын, суусун жайгашкан жерлерин, ошолорду билип келсе аябай жакшы болмок. Мен туура түшүнүп турам, бизде бул мурундан калыптанып калган. 10-15 жыл мурун биздин Кыргызстанда тамчылатып суугаруу системасы эми бир кишилер, 2 кишилерди колдонуп баштаганда, биздин Кыргызстанда мындай кампаларда алып келип тараткандар болгон эмес. Анан ошол учурда Россиядан, Украинадан, Турциядан адистерди чакырып, аларды өлчөтүп, эсептетип бергенде, алар дагы 1 гектарына, мисал айтайын, бул точно ошондой деп айтпайм, 1 гектарына $2,000 же 1 гектарына $2,500 деп бааны беришкен. Анын ичинде менин кызматым да бар, продукциянын жол кереси, бажы төлөмдөрү бардыгы бар деп келишкен. Элдер ошого бири-биринен ошо көнүп калгандагы бизге да ошо суроону берет да. Мисалы үчүн азыр 3 гектар кулпуна айдаган дыйканды айталы. Үчөөнүн жери 1 гектардан, бирок үчөөнүнкүдөн узун туурасы 3 башка болсо, плюс-минус 5-10%, балким 15%га чейин бири-биринен айырма болот да. Бул жерде биз дыйканга өзүнө керектүү болгон өлчөмдөгү продукциядан ашыкча бир нерсени, бир кыпындай болгондо бир 5 сомдук нерсени дагы ашыкча ошону сатып калалы деген андай ниетибиз жок. Биздин бул суроолорду бергенибизде кээ бирөөлөр сурашат да. Эми айта бербейсиң, келдим баары эле 1 гектарга ушунча кетет деп айтып атпайбы, биздеги канча кетет депчи. Жок, бир айтат, менин жерим ушундай, ушул жерге 50.000 сом кетет экен, сенде канча сом кетет деп. Биз эсептеп туруп 60.000 сом десек, анан 60.000ден тиякта 50.000 экен. Ошо 50.000дик кеткендин тизмесин көрүш керек да, ошончо. Эмне кеткен, эмне чийген. Чачын кээбирлер туура эмес чийип коет. Мына Айыл чарба министрлигинен былтыр бизди чакырышкан, ошондо мындай сөз арасы угуп калганбыз. Азыр ушул күндө соттошкондор бар экен, мисалы үчүн бир дыйкан
бирөөгө заказ берген, орнотуу үчүн. Ал орнотуп берген. Аны эми билбейм, так экөөнтен билбеген үчүн продукция начарбы, же болбосо курулган система туура эмес эсептелип калганбы. Жашын көп учурларда ушу туура эмес курулуп калгандан ошончо көп каражат жумшалган, бирок жыйынтык болбой калган да. Суу аягына келгенде ойдогудай тамчылабай калган. Бул дыйкандар дагы мисалы үчүн биз сунуштук кылабыз, мисалы үчүн. Жериңиз канча? Сизге ушунчалык магистралдык труба керек экен. Же болбосо ушул размердеги труба, ушул размердеги лента керек экен десек, жок ал болбойт, мага арзаныраак кылып бер дейт да. Арзаныраак кылганда, мисалы үчүн 50-чү труба менен 2 гектар жерди суу карыгандар бар да. Ал ошо 50-чү труба ошол сууну 1 сааттын ичинде ошол жерге керектүү көлөмдө сууну алып келип бере албайт да. Ошону сактап, ошон үчүн ошого карап, элдерден узун туурасын өлчөмүн билип туруп, анан сунуш кылабыз да. Кайсы размердеги турбаны, кайсы лентаны колдонууну. Негизи элдер бул жактан сиздерден туп-туура кеңеш алып, бардыгын билип алып кетет экен, бирок барганда орноткондо дагы көйгөйлөр болуп чалгандар барбы сиздерге? Ал боюнча Кудайга шүгүр, азыр эми орноткон немелер көбөйүп калган, бригадалар. Биз ошолордун байланыш телефондорун беребиз, ким кайсы жерде болсо ошол жерге ыңгайлуусун, кимиси бош болсо өздөрү соодалашып келишип атышат. Анан негизи буну бир 2-3 видеосун көрүп, 1-2 кишиден көрүп алгандан кийин баардык эле адам өзү жасай берсе болот. Мунун ыңгайлуулугу ушунда, компрессионный фитинг деген. Бул жерде атайын бир сантехник болуп жатат, үтүк менен үтүктөбөйт. Үтүк бардыгын кол менен эле бурайт, же болбосо өзүнүн атайын эмеси бар, ачкыч бар, ошо менен катырып улап кете берет. Эң башкысы кайсы размердеги труба, кайсы размердеги лента ошол жерге колдонулушу керек. Ошону билип алган жакшы. Анан бул жерде да кыстарма катары айтып кетейин. Бул жерде жана айтып кеткендей эле акча табуу үчүн сөздөр бар эмеспи? Орусча айтат, акча табуу үчүн ар кайсы бардык жолдор пайдалуу депчи. Эми бул акча табуу үчүн да, бирок жана айтып кеткендей акчаны кантип таап атасың, ошол да маанилүү да. Мен дайым эле айта берем, өзүм энергиямды коротуп, өзүм чарчаганча айта берем, дагы деле кошумча айтып коеюн ушул жерден. Могу тамчылатуучу лента, капельный лента азыр бардыгы кулпуна 10 сантиметрлик аралыктагы шаг 10 сантиметр дейбиз. Ошону колдонуп атышат да. Мен агроном эмесмин, мен өзүм кулпуна өстүргөн эмесмин. Бирок жанагы мен барып келген ошо 5 мамлекеттеги капельный лентанын өндүрүүчүлөрү баары айтып атат да. Кыргызстанга мага керек 10 сантиметр десе, эмне үчүн 10 сантиметр? Кулпунайга элдер ушул 10 сантиметрди талап кылып атат. Ал туура эмес. Бизде, мисалы, Түркияда айтып атат, бизде 20 сантиметр, 30 сантиметр, 25 сантиметр колдонулат деп. Россияда дагы ошондой, Кытайда дагы ошондой. Мунун себеби эмнеден? Бизде дыйкандар өздөрү деле эми эле кулпунай өстүрүп бул тармакка жаңы эле кирип аткан менен 10 сантиметрди талап кылып атышат да. Себеби дегенде 4-5 жыл мурун бир ушу капельный лентаны бизге окшоп Бияктан көргөз бербөйлү, кайсыл экен ошондо? Капельный лентаны бизге окшоп импорт кылып келген бир компания колунда 10 сантиметрлик лентасы көп калып калган, 20 сантиметрлиги түгөнүп калган. Ага чейин 20 сантиметрлик сатып эле келген. Ошондо мо суу аккан жерлердин ортосу 20 сантиметр. Бул 20 сантиметр. Бул жерге көрсөткөнбүз. Анан ошол кишилер деле кулпунайга 20 сантиметр жакшы деп ошентип келген. Кийин колунда 10 сантиметрлик өтпөй 20 сантиметрлиги калып калган. И ошондо анан 10 сантиметрликти колдонсоңор бир могу тешик дейбиз, көзөнөкчө дейбиз, эмиттер дейбиз. Ошол жерден ылай тыгылып калса, бунан акпай калса, ортодо 40 сантиметр жерден суу акпай калат дагы, клубникаң өспөй калат. 10 сантиметрликти алсаң, бирөөсүнөн могу жер бүтөлүп калса, 20 сантиметр ортодон агат. Бирөөрүн жаап кетет. Мындай айтканда, бул ыңгайлуураак 10 сантиметр деп, бул жанагы маркетингүү ход кылып ошондой кылышкан. Ошондон кийин башка блогерлер дагы бардыгы мен деле баягы жоопкерчиликти өзүм албайм. Мен азыр 10 сантиметрликти колдонбогула 20 десем, балким бирөөнүн кулпунай куурап калса, ушул айткан деп ошо жоопкерчиликти албайм дейт да. Дагы 10 сантиметрлик деп келип атат.
бардык эле. Буну мен ошол блогерлердин деле ошол айткан кишилердин өздөрүнө деле айтканмын. Бирок болбой эле дагы ошентип сатып келет да. Бул жерде мен 20 сантиметрлик алып келип өтпөй калып, анан 10 сантиметрликтин кемчилигин айтып аткан жерим жок. Бизде 20 сантиметрлик дагы бар, 10 сантиметрлик дагы бар, 30-50 сантиметрлик да бар. Бул жерде мен туура маалыматты берип коеюн деп атам. Анан ким өзү кайсынысын алат, бизден алабы, башка жерден алабы, ал ар кимдин өз эрки. Эгерде жанакы 10 сантиметр болгондо суу көп кетет деген сөздү. 20 сантиметрликтен 2 эсе аз кетет. Мисалы үчүн жана айтып кеткендей эле бирөө 50 сотук жери бар. 50 сотук жерге 50 турба менен, магистрал турба менен суу алып келтип 10 сантиметрлик менен. Балким анын учурунда ошо суу ага жетиштүү берип атат да. Башка бирөөнүкүндө напору аз болот. Ошо 50 сантиметрлик тияка сууну жеткизип бере албайт, суу аз болот. Ошон үчүн 10 сантиметрлик колдонгондо магистрал турба дагы көбүрөөк болуш керек. Бул жерде 1 метрде 10 литр болсо, бул 16 литр, 1 метрде 16 литр деген сөз. 50 сотукта азыр эсеп айта албайм азыр жакка. Ошонун эсебин чыгарганда 1 сааттын ичинде ошончо сууну 50 турба алып келип бере алабы ошол жерге, талаага. Ошол маанилүү да. Мен коңшум ушуну колдонуп тур, менин тайкем ушуну колдонуп тур, мага деле ушул болот, же болбосо сага деле ушул болот. Мен өзүмө айдадым кулпунай. Мен билемби же Жаныбек билеби, мондой деп айткан дыйкандар да бар да. Ал дыйкандын өзүндө туура келди, бирок ал нерсе бардыгында туура келет деген нерсе жок. Баягы эсептеш керек, суунун басымы канчалык, 1 саатта канча куб суу келет, 1 саатта канча, ар бир дыйкан өзү эсептеп койсо болот. Могу жерден литр 1,6 тамчылап атат, будан 2 литр тамчылап атат. Ошо 100 метрдин ичинде канчадан тамчылайт, ошону көбөйтүп койсо эле литрине, ошончо суу келиш керек. Бул бир эмеден, бир линиядан. Мындай линиядан мисалы үчүн 1 гектарда бирөөсүнүкүндө 40 болот, бирөөсүнүкүндө 30 болот. Ошону эсептеп алыш керек да. Урматтуу дыйкандар жана ошондой эле дыйканчылыкка кызыккандар, Датка Азиянын адресин айта кетейин. Бул Туңгуч микрорайону, мынакей бул Горький көчөсү, Анкара. Азыркы учурда бул күн чыгыш тарап, ал эми бул болсо күн батыш тарап. Мынакей Глобус деген гипермаркет бар, Килтейген. Ошол жерге келгенде Глобустун маңдайында ушундай жер бар, ушул көчө менен киресиз. Түз эле келе бергенде мындан жол бар. Бул жакта кээде унаалар болуп калышы мүмкүн. Ошондо деле мындайынан же болбосо тигиндейинен өтсөңүз болот. Сол жак тарапта, сол жак тарапка басасыз. Азыр биз мынакей ушул жерден түз басып баралы. Көрдүңүздөрбү, тетик жакта ушундай аппак болуп боелгон бир эшик турат. Мына ошол жерде Датка Азия дүкөнү бар. Урматтуу дыйкандар, жанатан бери айтып келип атам. Кээ биркилериңер бул жакка келип туруп бизди жекече өзүңөр билесиңер. Балким туура эмес айтып алгандырмын, бирок мен чын жүрөктөн айттым. Туура түшүнүү менен кабыл алышыңыздарды суранам. Бааларды айткан жокпуз. Көп блогерлердин видеолорун эле көрүп жүрөбүз. Мурунку 1 жыл мурун эле өзүм тартылганмын. Тигинин баасы канча, мунун баасы канча. Баалар бияка видеого айтылганы туура эмес болуп калат экен. Андан көрө жекече келип, ар бириңиздер келип, бул жерден өзүңөрдүн жериңердин өлчөмдөрү менен чогуу келсеңиздер болот. Же болбосо өзүңөрүңөр өлчөп туруп, тизмектеп туруп, мага бул керек деп келсеңиздер, эң сонун болот. Ошо айдап аткан Кулпунай, Малина, Карагат деги эмнени өстүрүп аткан болсоңор, Аллахым берекесин берсин. Аз же кичине деп ошого канаат кылып, шүгүр келтирели, берекесин берсин. Эгерде суроолоруңуздар болсо, бизде көрсөтүлгөн номерлердин баарында WhatsApp номерлерибиз бар. Ушул дарекке келсеңиздер, ачыкпыз. Могул негизи биз дүйшөмбү, ишемби күндөрү иштейбиз. Жекшемби эс алуу күндөрү, бирок майдын 15-ине чейин ушул сезонго карата майдын 15-ине чейин жекшемби күндөрү дагы иштейбиз.